Assalamu alaikum dostlar. Planetabızda 7 milliard el var. Жана алардын ар бири өзүнчө уникалдуу. Жердин ар бир жашоочусун өзүнчө сөз кылсак жарашат. Бирок бүгүн биз эң өзгөчө балдар тууралуу айтып берүүнү чечтик. Алар башка балдардан айырмаланып турушат. Өмүр таржымалына ишенүү кыйынга турса да, тышкы көрүнүшү жана ички дүйнөсүнүн күчтүүлүгү аларды урматтоого мажбур кылат. Келиңиздер, анда бул балдар менен жакындан таанышалы. Даяр болсоңуздар, кеттик. Нарияна. Якутиянын кичинекей кыштагынын жашоочусу жаш Нариянанын табышмактуу жана алган эмес жомоктогудай сырткы көрүнүшү бар. Жараткан бул кызга фарфордой тери, аппак кардай кирпик, көздөрү фиалкадай болгон келбет тартуулаган. Чынында ал дайыма күндөн коргоочу көз айнек колдонуп келет. Социалдык тармактагылар аны карханышасы, аппагай жана да сибирдик Дейенерис дешсе, кээ бирлери муздак жүрөк Сельзага окшоштурушат. Өзгөчөлөнгөн кыздын сүрөтү биринчи Инстаграмга жүктөлөрү менен көп сандаган адамдар көрүшкөн. Нариянанын апасынын баракчасынан кыздын сүрөтүн хит кылган сүрөтчүсү коңшусу жана тууганы болуп чыккан. Мындай дал келүүчүлүк да болуп турат. Азыр Нариянанын профессионалдык сүрөттөрү апасынын баракчасы аркылуу чыгып келет. Апасы кичинекей кыз үчүн баарын жасайт. Англис тилдүү маалымат каражаттары аппагайды аябай тездик менен баамдашты. Анын артынан эле эң бай рекламалык агентство кызматташууга сунуш бере баштады. Чынында апасы сунушту кабыл алууга шашкан жок. Кызынын окуусунан алаксышын каалабады. Бат-баттан шаарга барууда шартына туура келбеди. Ага кошумча кичинекей бөбөгү да бар. Азырынча кыз жөнөкөй окуучулук турмушта жана кадимки балалыкта жашап жатат. Бирок карьерасын модель болуудан баштайм деп кыялданат. Нарияна өтө фотогендүү кыз. Камерага бурмаланып түшкөндү жакшы көрөт. Позитивдүү жүргөндү, көпчүлүктүн көңүл борборунда болууну каалайт. Андан тышкары YouTube'дан канал ачып, блогер болууну да самайт. Джейр Ижалана. Ошол кездеги 5 жашар Ижалана Джейрдин сүрөтүн абсолюттук түрдө кокусук деп айтууга болот. Аны нигериялык фотограф Мофе Бамуева тартып алып Инстаграмга койгон. Бул жерде эскертип кетчү нерсе ал өзү үйрөнчүк фотограф гана болгон. Максаты Африканын бардык 4 бурчундагы элдерин ар түрдүү өзгөчөлүктөрүн, мүмкүн солуулуктарын дүйнө жүзүнө таанытуу болгон. Мүмкүн Джейрдин сүрөтү болбогондо сүрөтчү ийгиликке жетише алмак эмес. Мындан кийин эмне болду? Кийин магиялык интернет жылдызы пайда болду. Британиялык маалымат каражаттары нигериялык кызды дүйнөнүн сулуусу деп аташты. Кыздын жекелигин жана тышкы көрүнүшүн Мир басылмасына да жазып чыгышты. Сүрөтчү Джейрдин моделдик жөндөмүсүз эле камерадан бир да жолу тартынбаганын баса белгилеген. Кыздын эки сулуу жана күчтүү мүнөздөгү эжелери бар экенин кошумчалаган жана алардын апасын Инстаграмдагы баракчага кыздарын чыгарууга шыктандырган. Бир канча күндөн кийин фото сүрөт 1000 лайкка жеткен. Күйөрмандар болсо кызга комментарий жазып калтырышкан. Эң сонун, аябай сулуу. Мындай солуулукту тана албайсың дешкен. Жана алардын жазгандарына макул болбой коюуга мүмкүн эмес. Милиана Уорти. Тукум куучулук жактан кимдир бирөөгө өзүнүн ата-энесинен, мисалга көзүнүн же мурдунун формасы окшосо, бул бөбөк сейрек генетикалык белгиси менен төрөлгөн. Анын коюу күрөң чачынын ортосунда ак тилкесин көрүүгө болот. Мындай өзгөчө түстү кыз апасы Бриана Уортиден алган. Бир тутам ак чач полиоз деп айтылып, чач териде пигментин аз же толук эле жок экендиги менен түшүндүрүлөт. Мындай өзгөчөлүк өтө сейрек, бирок кездештирүүгө мүмкүн. Болгондо да дал ушундай ак белги бир гана Милиана менен апасында гана эмес, тайенеси жана чоң тайенесинде да бар экендиги кызыгуу жаратат. Тилекке каршы үй бүлөсү бул генетикалык өзгөчөлүктүн тарыхын билбейт. Анткени Бриананын тайенеси Жоана балдар үйүндө тарбияланган. Кийин аны багып алышкан. Ошондуктан Жоана биологиялык ата-энесинен эчтеке биле албайт. Милиананын апасы кызынын ушундай түстөгү чачы менен кабатыр болбойт. Жана да өзү теңдүү балдардан басынбайт деп ишенет. Бриана кызын уникалдуу жана сулуусуң деп тарбиялап келе жатат. Жана комментарийлерге улуттуу карабоону үйрөтөт. Муин Бачонаев. Төрөлгөндө эле Муиндин кирпиктери илебине жетчү. Азыр болсо узундугу 4,3 сантиметрге жетет. Учурда Москвада жашайт. Бул жакка Тажикстандан үй бүлөсү менен көчүп келген. Ушундай өзгөчө кирпикке ээ болгон мектеп окуучусу өзүн толук комфортто сезет. Мен башкалар сыяктуу эле жашап жатам. Кирпигиме өзүнчө кам көрбөйм. Аны менен мага ыңгайлуу. Мен көнүп калганмын деп өзү бир канча ирет айтканы бар. Качан болбосун Муин көчөгө чыкканда адамдар анын кирпигине жана кашына карай бергенине карабастан, ал бир да жолу үйүнө айтып келген эмес. Бала үчүн бул кадимки көрүнүш.
айланадагылардын мындай башкача реакциясына көңүл деле бурбайт. Кантсе да Муин Россиянын рекордтор китебине кире алды. Анын алда канча көп күчтүү амбициясы бар. Муин футболду сүйөт жана чоңойгондо атактуу футболчу болууну самайт. Азыр ал Москванын Спартак футбол академиясында машыгып жатат. Бирок көпчүлүк кыздар суктанган узун кирпиктүү болушуна эмне себеп болду? Ата-энеси баланы абсолюттук түрдө дени сак дешет. Көп жолку текшерүү да муну тастыктайт. Кирпиктин башкача өсүшү генге байланыштуу. Мүмкүн бул Муиндин апасы кош бойлуу кезинде дары колдонгондугу болушу мүмкүн. Бирок чыныгы себебин эч ким билбейт. Бачанаевдердин үй бүлөсүндө 4 бир тууган бар. Бирок кирпигинин узундугу боюнча мактаналган жалгыз Муин гана. Тесса Эванс. Кичинекей Тесса кадимки жеткинчек кыз. Ал көчөдө ойногонду, бийлеп жүргөндү жактырат. Ал бүтүндөй толуп жаткан энергияга ээ. Бирок анын бир өзгөчөлүгү бар. Тагыраак айтканда, кыздын мурду жок. Оору официалдуу түрдө аплазия деп аталат. Кайсы бир органдын тубаса жоктугу. Бул өтө сейрек оору. Тессанын абалы УЗИ текшерүүсүнөн кийин белгилүү болгон. Кыздын капталынан караганда бети аномалдуу жалпак. Албетте ата-энеси абдан таң калышкан, бирок кыйынчылыктар аларды коркута алган жок. Алар үйүндө жаңы төрөлгөн баласы болгонуна ынанышты. Кыз муруну жок ажарлуу болбосо да, ал жөтөл алат, чүчкүр алат. Алган эмес суук тийгенде тумоолоп, мурду да бүтөт. Аплазиядан башка кыз жүрөк жана көз оорусунан жабыр тартат. 11 апталык болгондо ага сол көзүнүн катарактасын алуу үчүн операция жасалган. Жана кошумча оорудан соң ал көзү көрбөй калган. Анында кыз тамак жегенде жана уктаганда дем алып туруу үчүн түтүкчө жасашты. Ушунча нерсеге карабастан кыз өтө активдүү жана шайыр бойдон калды. Жакында анын мурдуна бир канча протездик операция жасалышы күтүлүүдө. Луис Мануэль. Мексикалык бала Луис Мануэль азыркы тапта 10 айлык болуп туруп, дүйнөдөгү эң чоң бала деген атка кондо. Анын салмагы азыр эле 30 килограммды түзөт. Бул 9 жашар баланын нормалдык көрсөткүчү деп эсептелет. Луис 1 айлыгында анын ата-энеси ага кийим кийгизүүдө. 2 жашар балдардын кийимин сатып берип турушкан. Төрөлгөндө 3,5 килограмм болуп, бирок тездик менен чоңое баштаган. Луистин көз ачып жумганча тездик менен чоңоюшу медиктерди да чочуткан. Врачтар баланын мындай темпин айыккыс оорунун Праder-Willi синдрому катарында божомолдошот. Мындай ооруда кээ бир гендер өз функцияларын жоготушат. Анын артында көптөгөн көйгөй жаралып, ошол эле кезде дайыма өзүн ачка сезүү коштолуп турат. Бул деген семиздикке жана экинчи типтеги диабетке чейин жеткириши мүмкүн. Луистин үй бүлөсү баланын диагнозу толук тастыктала элек болсо да, ал үчүн медициналык дарыланууга каражат жыйноо кампаниясын баштаган. Медден Хамфрис. Танышып алгыла. Бул Медден. Ал АКШнын Оклахома штатында туулган жана алгачкы минуталарда эле эң башкача бала болуп төрөлгөн. Башкача айтканда, анын жүзүндө кандайдыр бир кемтик бар экенин көрүүгө болот. Тубаса жырык же узунунан кеткен таңдай бар эле. Андан тышкары ал баланын көздөрү ар түстө эле. Тагыраак айтканда гетерохромия. Дүйнө калкынын болжолдуу 1%-на гана кездешүүчү өтө сейрек көрүнүш. Меддендин бир көзү көгүш, экинчиси күрөң түстө. Бактыга жараша заманбап медицинанын өнүгүшү менен тубаса жырык кемтигин оңдоого мүмкүнчүлүк алды. Качан Медден чоңойгондо анын бет түзүлүшү кичинеден оңоло баштады. Бирок врачтар көздөрүнүн ар кандай түсүн эчтеке кыла алышпады. Көптөгөн гетерохромиялар сулуу болушат, бирок жаш балдар каардуу болуп көрүнүшөт экен. Качан Медден мектепке барганда курдаштары дайыма ага кыжырык айначу жана шылдың кылышчу. Ошентип байкуш бала адамдардын жүздөрүнө сүйлөшсөң кача баштаган. А түнү жатканда ыйлачу. Эгерде бир жолку чыныгы керемет жүз бербегенде, бул окуя өтө аянычтуу деңгээлге жетмек. Меддендин апасы Facebook'тан башкача мышыкты көрдү жана жаныбарды сактап калуу үчүн группа орун алды. Жаныбардын дал ушундай оозунун кичине туура эместиги жана ар түстөгү көздөрү сыяктуу өзгөчөлүктөрү бар эле. Мындай дал келүү үй бүлө мүчөлөрүн таң калтырды жана мышыкты өздөрүнө алууну чечишти. Буга чынында башка штатка барууга туура келди. Жолго кеткен убакыт 1 сутканы түзүп, отелде түнөөгө туура келди. Бирок жыйынтыгында мышыкты үйүнө алып келишти. Мун деп аташкан мышыкты балага алып келишкенде аябай кубануу менен кабыл алды жана жашоого көз карашы өзгөрдү. Азыр Медден өзүн жалгыз сезбейт. Эми анын өзүнө окшогон уникалдуу шериги бар. Лалит Патидар. Индиялык окуучу Лалит Патидар сейрек кездешүүчү гипертрихоз же тескери синдром оорусу менен жабыр тартат. Бул оорунун себебинен баланын бардык денеси чач менен жабылган.
Эч кимге окшошпогон дене мүчөсүндө чачтын ашыкча өсүшү баланын жашына жана жынысына туура келбейт. Окуучунун чачтары бардык бетин жабат. Лалет ушул өзгөчөлүк менен төрөлгөн деп айта алабыз жана гипертрихоз азырынча айыктырууга болбой турган оору. Ар кандай кырдаалда тентек балдар дайыма аны маймыл деп аташчу жана ага таш ыргытышчу. Бирок үй бүлөсү менен достору ар дайым жардамга келишчү. Жомоктогудай бала өзүнүн башкача келбетине көнүп деле калды. Өзүн ыңгайлуу сезет жана мектепте популярдуу болгонуна ыраазы. Чынында бейтааныштар дагы деле ага ынак мамиле жасашпайт. Лалет ага көңүл деле бурбайт. Албетте ал кээде операция жасатканды, ашыкча чачтан арылууну кыялданат. Келечекте бала кылмышкерлер менен күрөшкөн полиция кызматкери болууну самайт. Мен полиция сыяктуу болуп, адал акча таап иштегим келет. Мындай кылуу менен ата-энемди багам, дейт бала. Достор, сиздер да ушундай өзгөчө балдар тууралуу эмнелерди билесиздер? Комментарийге жазып калтырыңыздар. Биздин Билип ал каналыбызга катталып, видеого лайк басып, досторуңуздар менен бөлүшүүнү унутпаңыздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.